Бүгүн саясатчы Бактыбек Калмаматовдун иши боюнча Бишкек шаардык сотунда сот отуруму белгиленген. Андыктан белгиленген убакытта аталган мекеменин алдында саясатчынын тарапташтары чогулушту. Сиздерде ошол Калмаматовду Бакыт инимди колдоп келгениңизге чоң рахмат. Калмаматов ар дайым чындыкты сүйлөп келген, ар дайым тайманбай көк жалдыгын билгизип келген. Садыр Нуркожоевич камакта отуруп турганда да колдоп келген. Калмаматовдун бүгүнкү күнү камалып отурганы бул акыйкатсыз. Калмаматовдун бүгүнкү күнү каралоо менен элди экиге бөлдү деген бул акыйкатсыз. Калмаматов ар дайым чындыкты айтып келген. Калмаматов акыркы интервьюсунда айтканы бул Кумтөр боюнча, Кемпировод боюнча туура айткан. Туурасын айткан. Бул Калмаматовдун акыры Кудайым буйрса Кемпировод менен Кумтөрдүн протоколу чыкканда эл түшүнөт, эл билет, чындыкты билет. Бизге ачык айтыш керек бүгүнкү президенттер. Президент бүгүнкү эл түшүнүш керек. Анан Калмаматовго бүгүн сөзсүз түрдө акыйкаттык чечим чыгыш керек. Соттор эгер сотторго эл керек болсо, сотторго мамлекет керек болсо, сотторго бүтүндүүлүк керек болсо, сөзсүз түрдө Калмаматовго боштондук керек. Анан саясий куугунтуктун да чеги болот. Садыр Нуркожоевич дагы саясий куугунтук менен келген. Ошол убакта бүгүнкү күнү Калмаматовду каралап жаткандар Садыр Нуркожоевич таанч эмес, Калмаматов экөөбүз. 2017-ден баштап Садыр Нуркожоевичти колдоп жүргөндө бүгүнкү дакансалар Садыр ким экенин тааныш эмес, билчү эмес. Билбейт дагы болчу. Кече күнү келип алды 5 октябрда 2020 5 октябрда келип Садыр болушту. Мени Айгүл Жапарова да жакшы билет, жакшы тааныйт. Ошондуктан мен айтат элем, урматтуу Садыр Нуркожоевич, биринчи жолу урматтуу деп айтып атам, буга чейин урматтуу деп айткан эмесмин. Ушул жакты калыстык менен сүйлөп коюшуңуз керек. Калыстык менен чечип беришиңиз керек. Эч кандай түндүк түштүк эки элди кагыштырып айткан эмес, Бакыт Калмаматов чындыкты гана айткан. Сиз ушундай чындыкты көтөрмөлөп жакшы жагы менен алып барсаңыз, сизди сөзсүз түрдө сүйлөп кете алат. Жаныңыздагы уурулар, жемкорлор, Акаевди, Бакиевди, Ашаны, Сооронбайды аңга түрткөндөрдү жаныңызга топтоңуз. Сөзсүз түрдө сиз чындык тарапта колдосоңуз, сиз тарыхта каласыз. Укумуңузга, тукумуңузга, мамлекеттин түптүү туруктуулугуңузга. Анан жөн эле Былжырбайлардын сөзүнө ишенип алып, сиздин фамилияңыз бар, Жапаровго окшогон Жапаров. Ошолордун сөзүн угуп алып, Никтолорго ишенип алып, бүгүнкү күнү сиз ушундай чындыкты тепкилесеңиз, анда сиздин акыбалыңыз начар экен. Анда бүгүнкү сиздин алып бараткан саясатыңыз начар экен. Сөзсүз түрдө Калмаматовго окшогон, Жеңиш Молдокматовго окшогон жана чындыкты сүйлөгөндөрдүн сөзүн туура кабыл алсаңыз, анда сиз жаныңыздагы шайтандардан кутулганыңыз, сиз тарыхта калганыңыз, мамлекетти алдыга сүйлөп кете алганыңыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушул жагын жакшы кабыл алып коюңуздар. Сөзсүз түрдө биз чындык менен жеңебиз. Бир адамды камап, 1000 адамды жеңе албайт, билимди гана жеңе алат. Билимсиздер бир билек менен эч качан жеңе албайт. Рахмат сиздерге колдоп койгонуңуздарга. Мен Бакыт Калмаматовду 10 жылдан ашык билем. Бул адилетти сүрмөлөп келген. Канча жылдан бери Кыргызстанда адилеттүүлүктү орнотом деп, демократияны курам деп активдүү жарандардын бири. Мен Калмаматов Бактыбек менен замандаш болгонуна сыймыктанамын. Сыймыктанабыз. Бактыбек Калмаматов менен бир доордо жашап атканыма сыймыктанабыз. Азыр бул жерде бүгүнкү сот адилетсиз чечим чыгарып кароодон баш тартты. Сот баш тартты. Президент Садыр Жапаров, сиз Конституциянын гарантысыз. Жарандардын укугун, эркиндигин сактоого сөз бергенсиз. Кыргыз элинин астында ант бергенсиз. Ошо
адамды, эч саясатка аралашмаган адамды да камап коюуга толук мүмкүнчүлүк бар. Ким кепилдик берет элдердин эркиндигине? Эгерде мыйзамда иштеп аткандар уюшулуп алып, ушундай преступный жолго барып атышса, бүгүн бийлик өзү террористке айланды. Террористтик акция менен эркиндикти сүйлөгөн жарандарыбызды камап, оозун жапкан аракет кылып атышат. Бакыт эркиндиктин курмандыгы болду. Эркин сүйлөйм дегендин оозун жабам деген аракет болуп жатат. Бирок акы илет, бирок сынбайт. Биз мындай жарандарыбызды коргошубуз керек, коргоп алабыз. Урматтуу Садыр Жапаров, Конституциядагы кепилдикти камсыз кылып бериң. Жарандардын эркиндигин камсыз кылып бериң. Эркин сөздү камсыз кылып бериң. Презумпция невиновности деген бар. Бизге себеби жок кармоолордун кереги жок. Бул себеби жок кармоолордун бул системага айланып баратат. Күндөн күнгө жөнү жок активдүү адамдарды кармоо өзүнчө бир мамлекеттик системага айланып баратат. Эскерте кетсек, Бактыбек Калмаматовго аймактык аралык кастыкты козутуу беренеси менен иш козголгон. Бирок аны колдоп келгендер бул саясий куугунтук деп билдиришти. Азыркы болуп аткан окуя саясий куугунтук деп эсептейм. Анткени эч кандай далили жок. Айткан сөзү үчүн гана эле камап отурат. Менин элдин баары көрүп атат, элдин баары түшүнүп атат. Демек бул кандайдыр бир бийлик өкүлдөрүнүн, жалпы бийликке бул коңгуроо болуш керек. Мындай нерселерден көп жолу өткөнбүз. Мындай нерселердин арты жакшы менен бүтпөйт. Бакытты тез арада бошотуш керек, системаны өзгөртүш керек, реформаларды кылыш керек. Бактыбекке боштондук. Бирок бүгүн саясатчыны колдоп келген эл соттун чечимин уга алышкан жок. Сот өзү возбуждение уголовного дела август айында болуп атат, августта козголуп атат, а өзү публикация ноябрда болуп атат. Өзү биринчи ошол публикация болуп туруп, публикациядан кийин факт болуп туруп, анан иш козголуш керек да. Бул жерде башында августта иш козголуп, а өзү факт преступления, өздөрү коюп аткан преступление ошол ноябрда болуп. Эми сот чечими эмнеге жылдырылды? Бүгүндө төрагачылык кылган судья Калмаматов менен таанышмын, катташым бар эле мурдадан бери деп санадым. Биз аны айттык, 62-нчи беренеде жазылган деп. Жакын туугандары болду. Калмаматовдун баары, соттун баары таанайт. Саматовго баш тартыңыздар, бул эле Саматов. Ошондо бул сиздин көз карашыңыз боюнча кандай чечим болуп калат? Он не подлежит обжалованию, суд чечими окончательный.